Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 1,2 миллион транспорт каражаттары бар. Ал эми эксперттердин эсептөөсүндө 800 000 унаа жолдо жүрөт. Анын жарымы ишеним кат менен сатып алгандар же экинчи тарапка сатып колдон колго өтүп кеткен. Коопсуз шаар ишке киргенден кийин жол кыймылынын эрежелерин бузгандардын бакыт каты мүлктүн юридикалык ээсине жөнөтүлүп, аларга ишеним кат менен жүргөн машиненин азыркы ээлери түйшүк жаратууда. Мындан улам депутаттар ишеним кат менен сатылып кеткен транспорттардын учурдагы ээсин таба турган механизм иштеп чыгууну сунуштады. Көптөгөн жарандар азыр кайрылып атат бизге. Себеби дегенде мурда бир 5 жыл, 6 жыл же 3 жыл мурда сатып берген автоунааларына жана доверенность менен сатып беришкен экен. Бүгүнкү күндө ошол автоунаалар бүгүнкү күндө мыйзамды бузуп атса, жанагы ээлерине штрафтар келип түшүп атыптыр. Biz deyt az izdep oşo avtounaalaryň ээлерин таппай жатабыз дейт. Азыр топтолуп калды дейт. Аны ким төлөйт эми дейт. Biz ошол гаилерге кайрылсак дейт, biz алып машинаны таба бере албайбыз дейт. Бул механизмди ким иштеп чыгыш керек? Тез арада ичинде бул механизмди иштеп чыгыш керек да. Бирок коопсуз шаардын алкагында жолдордо жол коопсуздугунун эрежелерин толук сактоого шарт жок деп парламентарийлер нааразы. Мындан улам айрым учурларда айдоочулар эреже бузууга аргасыз. Эл арасында айыппулдун көлөмүнө макул болбогондор да арбын. Өлчөмү жогору болгондуктан аны калктын 20% гана төлөй алат. Коопсуз шаар долбоорунун кесепеттери кооптулукка алып келүү тобокелчиликтерин айткан парламентарийлер айыппулдун көлөмүн тезинен азайтуу керек деген пикирин айтышты. Жарандардын көбү кайрылып жатат. Бүгүнкү күнү машиналарга келип аткан жанагы штраф. Мен туура түшүнөм, бул көп деген бир тартипке алып келди. Жакшы болду башы. Бирок bundan аркысын ушу төлөө акысын азайтыш керек. Болбосо биздин жарандардын эң бир көйгөйү, эң кайрылуусу ушу болуп атат да. Ош-Бишкек жолуна барып келгенге чейин эле бир 9000ге чейин карыз болуп калса, же болбосо шаардын ичинде көптөгөн бир штрафтарды чоң жазып атат. Бул башында тартипке салуу үчүн жакшы болду. Bundan арыга чейин өкмөт буну баасын кыскартпасак болбойт. Мына бизде Бишкек-Нарын Торгарт автожолунда видео, фото фиксация орнотулуп, андан сырткары атайын стационардык немелер орнотулганда, радарлар. Бирок кызыктуусу ошолордон сырткары ошо фото, видео фиксациялардан бир 100 метр өтпөй эле биздин жана эски көрүнүш майы кызматкерлери өзүнүн радарлары менен дагы туруп атат да. Бул деген элдин моюнуна эмес, элдин башына чыгып алган да. Бул туура эмес. Азыркы кезде биометрикалык паспорттун ээлери да кошумча түйшүккө кабылып жатканын эл өкүлдөрү көтөрдү. Алар банктарда эсеп ачып жатканда же башка мекемелерде жеке маалыматтары бар справка үчүн акы төлөөгө мажбур. Анткени жарандын персоналдык маалыматтары камтылган документтеги чипти окуй турган жабдыктар бардык жерде жеткиликтүү эмес. Керектүү тактама үчүн жарандар кайра эле убара болуп атайын борборго же паспорт столдоруна кайрылуусу зарыл. 2 жыл болуп калды. Биз мындай паспорт киргизгенибизге жанагы атайын чиби бар. Улутты алып салдык, жашаган жерин, бүт маалыматтарды ушул чиптин ичине киргизип биз алдыңкы немеге чыктык деп мактанганбыз. Адамдар эсеп ачуу үчүн барышса, справка алып кел дешет. Бишкекте атайын центр бар экен. Барып паспортуңду берсең, ошону окуп, анан кийин справка кылып, печать коюп берет экен. Анысы дагы акы төлөш керек ага. Айыл жерлеринде болсо паспорт столу барып атышат. Ушул ишти кайра өзү жөнүндө маалымат тастыкташ үчүн. Мен ойлойм, азыр же болбосо ошол эсептегичтердин бардыгын коюш керек бардык жерге. Же паспортту кайра мурун калыбына келтириш керек. Ал эми эл өкүлү Эльвира Сурабалдиева Манас аба майданындагы элдин капчыгын кагып жаткан, айрыкча чет элдик туристтерден акча өөнөгөн бажычыларга чара көрүүнү тапшырды. Айтымында айрым бажы кызматкерлери контрафакттык буюмдар менен күрөшүү максатында жүргүнчүлөрдүн колундагы саатына да документ талап кылышат. Колундагы сааттарды на глаз, оказывается, научились определять контрафакт или нет. Бул эмне деген нерсе? Докажи, что контрафакт деп адам колунда саатын чечтирип туруп анан текшертет экен да. Ну, это очень странные моменты. Бул кандай же барып сүйлөшүп алыш керекпи деген мындай коррупционный моментта ошого көңүл буруп коюңуздар. 21 кылымда канча миң конокторубуз келип атат, ар бир коногун сааттарын оригинал, не оригинал деп токтоп текшерсе, бул уят нерсе да.
Мындан тышкары парламентарийлер Орусиядагы мекендештер жашы жетелик кыздарды ал жака ата-энеси менен жиберүүнү суранып жатканын айтып, 18 жашка чыга элек кыздардын чет жакка чыгуусун көзөмөлдөй турган мыйзам кабыл алуу үчүн коомдук угууларды өткөрүүнү сунушташты. 18 жашка чейинки кыздарыбызды ата-энеси менен чыгарыңыздар же мыйзам кабыл аласыздарбы дейт. Себеби алардын биринчиден тилди билбегени, өз укугун билбеген, анан ошол жерде өзүн туура эмес алып жүргөнү да. Ошон үчүн биздин мамлекет үчүн да, биз үчүн да баягы өтө баягы жаман иштер болуп атат дейт. Саламаттык сактоо тармагындагы реформадан жыйынтык болбой жатканына да депутаттар токтолуп, кадрдык башаламандыкка орун берилип жана медицина кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлбөй жатканын айтышты. Ошондой эле өкмөт жазгы талаа иштерине даярдык жана ирригациялык системалар боюнча туура эмес маалымат бергенине нааразы болуп, учурда айрым аймактарда сууга суу маселеси курчуп жатканын билдиришти. Чынара Нурсеитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.